Саламчик достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен амандашып 10 мүнөттүк подкастты баштадык. Жана ушул 10 мүнөттүн башында эле айтайын, эгерде сиз биздин YouTube каналга каттала элек болсоңуз, колокольчикти басып катталып коюңуз, унутпаңыз. Мен болсо атым Аку, сиздерге бүгүн 10 мүнөт ичинде баланы коркутпай тарбияла деген теманын тереңинде сөз кылалы деп турабыз. Баланы негизи коркутпай тарбиялоо мүмкүнбү? Чындыгында ошо балага күч колдонуп жазалоо ыкмасы ата-энеге жардам бербейт дешет адистер. Мисалы, сиз кыйкырыктан кийин ыйлап жаткан баланын тып басылып калышы бул маселенин чечилген эмес да. Мындай ыкма баланын өнүгүүсүнө зыян дешет баардык психологдор. Анда кантип тарбиялаш керек? Энергияңызды көйгөйдү чечүүгө буруңуз. Бул биринчи кезекте. Мисалы, бала тарбиялоодо эмоционалдуулуктун пайдасына караганда зыяны көп болот. Эмнеге минттиң эшик келесооду урткандын ордуна мунун баарын кантип ордуна келтиребиз эми? Кантип кайра жасап тургузсак болот? Деген суроо берсеңиз натыйжалуу. Мындай суроолор менен сиз энергияны туура багытка буруп, эмоционалдык жарылууга эмес, көйгөйдү чечүүгө аракет кылган болосуз. Экинчи дагы бир кеңеш, бул албетте эрежени өзүңүз дагы бузбаңыз керек. Мисалы, балага эмоционалдык жактан байлануу анын баардык нерсени жасашына туура уруксат берүү дегенди билдирбейт да. Тескерисинче, балдарга деген чыныгы сүйүү бул ага уруксат берилген нерсенин чегин үйрөтүп, жашоосун тартипке келтирүү болуп саналат. Ар бир үй бүлөдө өзүнө тиешелүү эрежелер болот. Бирок бул баланын чоң турмушта күтүп жаткан жашоо эрежелерин, мыйзамдарды бат өздөштүрүүгө үйрөтөт. Үйдөгү эрежелерди бир гана балаңыз эмес, өзүңүз сакташыңыз керек. Эгерде бала ата-энесинин бөлмөсүнө эшикти тыкылдатып уруксат сурап кирсе, ата-эне да баласынын бөлмөсүнө ошентип кириши керек. Кечки тамактан кийин таттуу жебеңиз, анан балдарга дагы таттуу бербеңиз. Эгерде сиз балаңызга өзүңүз жеп алып балаңызды таттуу жебе десеңиз, анда албетте ал укканын эмес, көргөнүн кылат. Же болбосо, балам телефонду чукулаба деп коюп, өзүңүз жатып алып телефон чукуласаңыз, бала укканын эмес, көргөнүн кылат. Ошондуктан эреже сиз үчүн дагы болушу керек. Ачууңуз келгенин сөз менен билдириңиз балага. Мисалы, жумуштан чарчап келип үйдө балаңыз менен ойнодон баш тарттыңыз. Бул үчүн ал таарынып, сизди бир чапса, аны сүйрөп барып бөлмөсүнө камап коюу туура эмес. Минте берсеңиз, балаңызды ачуулуу кылып аласыз. Кыйкырганын ордуна аны кучактап, эмне үчүн мындай кылдың деп катуу айтыңыз. Сен мени капа кылдың. Сага таарынганым үчүн сен менен ойнобойм эми деңиз. Ачууңуз келгенин сөз менен билдириңиз. Эмоциясы тарай баштаганда апасын же байкесин уруу жакшы эмес экенин айтып түшүндүргөн жакшы да. Бала менен чоң адамдарда сүйлөшкөн жакшы. Түшүнбөсө, анда кайра кайталоодон тажабаңыз. Азыркы мисалы ушул бир поколение деп коет эмеспизби? Бир муундун балдарын карай турган болсоң, да ачуулуу бирдей, анан карап отурсаң, бул баягы кайра куруу заманына туш келип калган балдар да. Ал учурда жумуш жок, ата-аналардын көпчүлүгү ичип кеткен, ачкачылык, элде жумуш жок учур, анан балдар төрөлүп калганда ушундай бир кээде ойлоп коем, ата-энелер баласына ачуусун төкчү окшойт депчи. Анан карасаң, ушундай бир туура эмес көрүнүштү алып жүргөндөр көп. Анан бирок ошону оңдоп кеткендер бар да. Ошол эле муундун балдары, бирок чоң ийгиликтерди багындырган, ишенимдүү, тарс жүргөн балдар, анан карап отуруп, азамат ата-энеси деп каласың. Ата-энеге баягы үй бүлө курарда ата-эне ушундай сонун тарбиялап бергениңизге рахмат деп айтышат эмеспи? Мына ошол эстеп кеттим да азыр. Дагы бир ыкма, бул баланын сезимдери менен эсептешүү. Баланын сезимдери менен эсептешүү эмоционалдык байланыштын бир шарты болуп эсептелет да. Сиз коркунуч жок экенин гана эмес, баланы угуп, түшүнүп, кабыл алганыңызды дагы көрсөтүшүңүз керек. Сиз балаңызды өзүн жакшы алып жүргөн убакта гана эмес, баардык учурда жакшы көрөсүз да, туурабы? Ошону бала сезиши керек. Ачууланып жатса, сен ачууланып атасың, туурабы? Сен өзүңдү жалгыз сезип жатасыңбы? Мен байкап атам. Сага кыйын болуп атат, деп анын абалын түшүнүп турганыңызды айтканыңыз жакшы. Ошондо гана бала, аны түшүнгөн адам сиз экениңизди сезип, ичиндеги бугуу сыры менен бөлүшөлөт. Бул нерсе аларга тынчтанууга, аң сезимдүү ой жүгүртүүгө дагы жардам берет. Күч колдонуп жазалоону унутуңуз. Агрессия көрсөтүү, уруп чабуу сыяктуу тарбиялоо чараларынан баш тарткан жакшы. Балаңызды жазалап бурчка тургузуп, караңгы бөлмөгө камап, чыбык менен чапкылап, анын жүрүм турумун өзгөрткөнгө жардам бербейт да. Кичине кезинде бала чоңдордун реакциясы жөнүндө гана ойлонот да. Азыр апам урушат, апам мындай дейт деп. Эң жакын адамдарынан корккон бала психикалык карама-каршылыктарга кептелет. Мээсинин бир бөлүгү аны
коркуткан ата энесинен качууга шашса, экинчи бөлүгү коргонууга, жардам издөөгө умтулуп туңгуякка түшөт. Психологдор зомбулукту көрүп чоңойгон бала кийин өзү да зомбулук көрсөтөт деп бекер айтпаса керек да. Анткени баланын мээсинде күч менен тарбиялоо кадимки көрүнүш деген программа калыптанып калган. Тарбия деген ушундай болот турбайбы? Баланы кез-кезде чаап туруш керек деген түшүнүктөрдөн арылганда гана балаңызды туура тарбиялоого бет алган болосуз. Балаңыз оор катачылык кетирсе, ага күч колдонбой, кырдаалды кантип оңдойсуз? Мына ошол жөнүндө ойлонуңуз. Мисалы, бала оюнчуктарын чачып жиберсе же гүл салган идишти сындырса, баарын өзүнө тазалантыңыз. Урушуп эмес, сөз менен жеткириңиз. Мектепте окуу куралын же кийимин унутса, классташтарынан же мугалиминен жардам сурасын. Маселени өзү чечкенди үйрөнгөнү жакшы. Ошондо буюмдарына болгон жоопкерчиликти ал сезе баштайт. Чындыгында оор бул нерсе, бирок буга чоң күч керек. Анан сабырдуулук керек, сабырдуулукту машыктырыш керек. Ар кандай талаш тартыш, оорукалдарда чоң адам экениңизди эске алыңыз. Балдар кыжырдан манипуляцияга жана башка айла акмалдарга аябай жакын болот эмеспи? Айла амалдаргачы. Мындай учурда сиз сабырыңызды машыктырыңыз. Бала өзүнүн дүйнө таанымын гана калыптандырып жатат. Ата эненин милдети аны тарбиялоо жана сабырдуулук менен туура жол көрсөтүү. Кээ бир үй-бүлөдөн байкадыңыз беле, ардактуу угарман? Мисалы, балага ата энесинин бир сөзү же кабак кашы эле жетиштүү деп койсо эле болду, бала зымырайып калат. Бул баланынан корккандан кабар бербейт. Анын үй-бүлөдөгү эрежелерди билип, кайсы жерден жаза тайып жатканын түшүнгөндөн кабар берет. Бала дүйнөнү таанып билиш үчүн көп нерсеге тыюу сала бербеңиз. Тыюулар баланын өзүнө же чөрөсүндөгүлөргө зыян алып келсе гана болбогону жакшы да. Мисалы, 6 жашка чейинки бала эмне үчүн үйдөн алыска кетип ойнобош керек экенин билгени жакшы. Анткени сыртта көчөдө унаалар жүргөн чоң жол бар, өмүрүнө коркунуч туулат деп кенен айтып бергениңиз жакшы. Менин көчөгө чыкпа деп айттым, айтканымды аткарасың, анткени акпаңмын деген себептер дагы жарабайт. Анын ордуна балам, алыс барып ойнобо, анткени көчөдө унаалар бар, сени сүзүп кетпесин деп корком. Эгер сени сүзүп кетсе, коляскага отуруп каласың, өмүрүңө коркунуч чаралат. Ушинтип чуркап ойной албай калсаң эмне болот? Ошон үчүн балам, мен сени коргоп атам деп түшүндүргөнүңүз жакшы. Дагы бир жакшы ыкма бул өзүң күнөөлүүсүң деп баланы айыптабаңыз. Мисалы, лексиконуңузда ушул мына айттым беле, ушу өзүң күнөөлүүсүң, ушуну көрмөксүң деген сөздөрдү бир атылуу өчүрүп салыңыз. Мындай кемсинтүүлөр баланын мээсинин өнүгүшүнө тоскоол гана болот. Бала ата энесинин көңүлүн өзүнө бурдуруш үчүн гана тентектик кылат. Эгер жоош балаңыз бир учурда ашкере тентек болуп, сөз укпай, мектепте мугалимдери анын тарбиясы боюнча даттана баштаса, демек үй-бүлөдө көйгөй бар. Балага мээрим жетпей атат, же толук кандуу көңүл бурулбай калды. Бала кезинде адамдын психологиялык өзөгү калыптанат, башка адамдар менен баарлашуунун пайдалуу түптөлөт. Бала чагында балаңызга такай кыйкырып ызаланган болсоңуз, келечекте мындай балдар өзүн төмөн баалаган адамдар болуп чоңоюшат. Үй-бүлөлүк чечимдерди кабыл алууга дагы балдарды аралаштырган жакшы. Мисалы, кичине кезинен эле үй-бүлөдө маанилүү экенин түшүнүш үчүн майда чечимдерге аралаштырыңыз да. Мисалы, кандай нан алсак сенин бөлмөңдү кандай бөт түскө боёйлу? Мо кийим жагып атабы же бул кийим жагабы? Кандай кийим жагат сага? Кандай деп ойлойсуң? Мондай кылсак кандай болот? Деп майда чечимдерге балдарды аралаштырсаңыз, ал өзүн мен дагы маанилүү экенмин бул үйдө, менин дагы ордум бар деп чечет. Анан кийин жашоосунда ошого жараша маанилүү чечимдерди кабыл алганга дагы үйрөнөт. Чечим кабыл алган, тарс баарын убагында ишенимдүү аткарган адамдар бар. Анан бир кичинекей нерсени чече албай эртең бүрсүгүнү деген адамдар бар. Алардын баардыгынын тарбиясы, тамыры тарбияда. Ошондуктан балаңыздын бактылуу инсан болушун кааласаңыз, анда коркутуу эмес, сүйлөшүп балаңызды тарбиялаңыз, ачык болгонго үйрөтүңүз. Унчукпай кал эмес, оюңду айта кой деп тарбияласак, сөзсүз түрдө келечекте биз мыкты муунду тарбиялайбыз. Достор, биз соңку мүнөттөргө келип калдык. Алкитап Жекет медиа сайтына барыңыздарды катталууга чакырам. Жана +1 301 760 60 70 сандары, экранда көргөзүлгөн сандарга да WhatsApp'тан суранычыңызды, сурооңузду жазсаңыз кубанычта болобуз. Сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Жекет медиа сайтынан таанышыңыз.